Улуттук биринчи каналдын эфиринде телегүзөт программасы. Ал эми студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгылуу кызматы Борбор калаада жаңы жылдын алдындагы масштабтуу профилактикалык рейдтерин баштады. Иш-чаранын негизги максаты майрамдардын алдында олуттуу жол кырсыктарына жол бербей, ар кандай кырсык кылмыштарды алдын алуу болуп эсептелет. Бирок буга карабастан жол коопсуздук кызматкерлеринин ушул дем алышта өткөргөн атайын рейди бир катар ызы чуулар менен коштолду. Грамота, муткала, Новое видео для контекста, а новое видео для себя. И вы это видео скроете, а вот это видео не выкладете. Жалко да бәлке, жетілмей сонда. Байкай калсаң керек да? Мен просто бір күн өткөрөмүн бәлке. Настоянку говорят, машина. У вас так на транспортных документах забыли, поэтому. Жаңы жыл алдындагы рейдтик иш-чараларга карата даярдык иштерин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Токтоналиев өз көзөмөлүнө алган. Ал рейдке чыгып жаткан өздүк курамдын даярдыгын текшерүүгө алып, андан соң рейдтик иш-чаралардын максатын түшүндүрүп, атайын нускамаларды берди. Рейд учурунда жол эрежесин жана унаа башкаруудагы эреже талаптарды бузган айдоочулар четинен кармалып жатты. 27 декабрь түнкү саат 2 чамасында Борбор калаанын Сыхы Батыр көчөсүнөн айдоочусу мас абалда деген шек менен мына бул сиздер көрүп жаткан унаа токтотулган. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө айдоочунун унаа башкарууга укук бере турган тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Андан сырткары айдоочунун алкоголдук ичимдик ичкен, ичпегени да текшериле турган болуп, ал республикалык наркология борборуна жеткирилди. Тесттин жыйынтыгы айдоочунун мас экендигин аныктады. Андыктан айдоочуга документи жок жана спирт ичимдигин ичип машина айдап жүргөндүгү үчүн протокол түзүлүп, унаасы айып короо жайына токтотулду. Сыхы Батыр Алы Тукумбаев көчөсүндө жогорудагы автоунааны водитель айдоочусу спирт ичимдигинде ичип алып айдаганына күмөн санап токтотконбуз. Жыйынтыгында наркологияга алып келдик. Наркологияда такталып чыкты. Рейд учурунда жол эрежесин бузуп, бейбаштык кылган айдоочулар четинен кармалып жатты. Маселен, бул жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа Чүй проспектиси менен Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинен жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Текшерүү иштери башталганда унаа ээси айдоочулук күбөлүгүн бербей ызы чуу салды. Жол коопсуздук кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, бир топко убарага салды. Бирок анын бардык аракеттери жоопкерчиликтен кутулуп кетүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Өзүнө тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короо жайына токтотулду. Данная автомашина была остановлена за нарушение правила дорожного движения в том, что повернул на запрещающий знак дорожного движения. Также нами была остановлена данная машина. При проверке документов от водителя пахло запах алкоголя. После того далее нами было водитель. Приехали на освидетельствование. Освидетельствование вышло резко положительное. Милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери 102 ыкчам номуруна түшкөн чакырык боюнча Борбор калаанын Бичи райондорунун бирине келди. Бул жерде белгисиз жарандар бири-бири менен жаңжалдашып, мушташып жатышкан. Белгисиз жаран мас болуп алып үй бүлөсүнө тынчтык бербей, аны менен катар коңшуларын да кыжаалат кылган. Милиция кызматкерлери чакырык түшкөн даректе үй бүлө мүчөлөрүнүн бардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуя боюнча тиешелүү тараптардын түшүндүрмөсүн алды. Нет, я не бил ее. Она, смотрите, вот это вот осталось от того, что мы с ней психанули, поссорились, и у меня на эмоциях разбилось стекло в этом. Жаңы жылдын алдында бир катар кафе-ресторандарда жеке мекемелердин корпоративдери өтүүдө. Бул иш-чаралардагы тынч өтпөй, ар кандай мушташ, ызы чуулар менен коштолууда. Мына ушундай окуялардын бири Бишкектеги түнкү клубтардын биринде катталып, корпоративден кийин бир нече жигит массалык мушташ уюштуруп, милиция келген учурда аларга да кол салышкан. Жыйынтыгында мушташтын бардык катышуучулары кармалып,
Алардын кыймыл-аракетине юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Корпоративде болдум. Кайда болдун? На корпоративе. Корпоративде ойбой болушпай. Не самому сильно. Сұрайлауыңыз. Кайсы жерден, кайсы эмеден? Президент холл. Үстүндөгү? Вот на озеро. Эмне болду ана? Корпоратив. Ну, сотрудники задержали, просто и все. Эмне болду? Сотрудникке кол көтөрдүм. Эч кандай кол турган жок. Кол турган факт барбы? Жок. Все. Мына ушундай эле окуялардын бири 27 декабрда Борбор калаанын дагы бир көңүл ачуучу жайында катталды. Айырмасы бул жерде балдар эмес, кыз кишилер мушташкан. Алар түнкү клубдун кызматкерлерине чейин асылып, бирөөсүнүн мойнун тутуп алган. Милициянын кайгылуу кызматы 102 ыкчам номуруна түшкөн чакыруунун негизинде түнкү саат 3-4 чамасында Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан түнкү клубдардын бирине келген. Тартип коргоо органдары коомдук тартипти бузган баардык тараптарды кармап, алгач республикалык наркология борборуна текшерүүдөн өткөрүп, тиешелүү протоколдорду толтурушту. Бишкек шаары Сыйлов районунун аймагында кайгылуу күзөт кызмат полкунда кызмат өтөө учурунда Алматинка 107 дарегинде жаш кыз мас болуп алып ызы чуу салып жатат деген чакыруу түшкөн. Айтылган дарекке биз барган учурда маалымат такталып, азыркы маалда ошол кызды наркология бөлүмүнө алып келдик. Ичкендиги тастыкталып, азыр уже Сыйлов районуна караштуу номер 6 шаардык милиция бөлүмүнө жеткирип берип, аймактык тескөөчүлөргө өткөрүп беребиз. Алар иш алып барышат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азенбек Козукеев Сосновка постун күтүүсүз текшергенден кийин ал жерде кызматкерлерге толук шарт түзүлдү. Козукеев 28 декабрда Бишкек-Ош автоунаа жолундагы жаңыланып шарт түзүлгөн Сосновка постуна барды. Анда ал кызматкерлерди өз милдеттерин так аткарууга чакырып, туруктуу постту ачык калтырбоону тапшырды. Айдоочулар менен сылык мамиледе болуп, профилактика иштерин жүргүзүп турууну белгиледи. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол коопсуздук кызматынын туруктуу посту санариптештирилип, ылдамдыкты ашырган, издөөдө жүргөн автоунаалар токтотулуп, айып короого киргизилет. Бул жерге стационардык ураган аппараты дагы орнотулган. Бул аппарат жол эрежесин бузууларды аныктап, аныкталган бузуу боюнча кызматкерлер автоунааны посттон тосуп, тиешелүү чараларды көрөт. Кызматкерлер санариптештирүүнүн алкагында атайын камера жана планшеттер менен кызмат өтөшөт. Бишкек шаарынын милициянын кайгылуу кызматкерлеринин демилгеси менен жол транспорт кырсыктарынын алдын алуу жана жол кыймылынын маданиятын жогорулатуу максатында жаңы жылдын алдында жол кыймылынын катышуучулары үчүн майрамдык маанай тартуулоого багытталган профилактикалык иш-чара өткөрүлдү. Мындай демилгелер жол кыймылынын эрежелерин сактоого жоопкерчиликтүү мамиле кылууну калыптандырып, өзгөчө майрам күндөрүнүн алдында жолдордогу коопсуздук жана өз ара сый-урматтын маанилүүлүгүн эске салат. Милициянын кайгылуу кызматы жол кыймылынын бардык катышуучуларын этият болууга, жол кыймылынын эрежелерин так сактоого жана өзүнүн ошондой эле айланасындагылардын өмүрүн сактоого чакырат. Бишкек шаарында жөө жүргүнчүнү сүзүп, кырсык болгон жерден качып кеткен айдоочу кармалды. 27 декабрь күнү түнкү саат 11 чамасында 2004-жылы туулган айдоочу Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунаа менен Бишкек шаарынын 7 апрель көчөсү менен түндүктөн түштүктү карай багытка башкарып баратып, 7 апрель көчөсүндө жайгашкан Анель ресторанынын астында батыштан чыгышка карай өтүп бара жаткан 1995-жылы туулган жаранды сүзүп, окуя болгон жерден изин жашырып качып кеткен. Натыйжада жөө жүргүнчү алган жаракаттарынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Ыкчам издөө иштеринин жыйынтыгында айдоочу кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү камакка алынды. Республикалык наркология борборунан спирт ичимдигин ичкендигин аныктоо үчүн күбөлөндүрүү өткөргөн учурда айдоочу мас абалда болгон. Бүгүнкү күнү автоунаа атайын айып төлөө короосуна киргизилип, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Жанакы ориентировка боюнча машина табылды. Номерлерин чечип койгон. Так, немени чыгар. Машинанын номерин чыгар. Машинанын номери. Какта?
Документин чыгар. Контейнер бар? Качтырга жиптер жана. Uşak kaptırıp gitkensin ha? Dокумент. Hyundai Sonata 2017 жылы 04G386 ES. 2025 жылдын 28 декабрында болжол менен түнкү саат 3-4 чамасында Бишкек шаарынын түнкү клубтарынын биринде эки белгисиз жарандын ортосунда мушташ чыккан. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери келип, аталган жарандарды жакынкы милиция бөлүмүнө жеткиришкен. Белгиленген тартипте жүргүзүлгөн процессуалдык иш-чаралардын жана наркологиялык медициналык текшерүүнүн жыйынтыгында эки жаран тең спирт ичимдиктерин колдонгондугу аныкталды. Ошондой эле алар милиция кызматкерлеринин дарегине карата адепсиз, уят сөздөрдү колдонуп, коомдук тартипти бузушкан. Натыйжада аталган жарандар Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун токтомуна ылайык, эки жаран тең Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын атайын кармоочу жайына камакка алынды. Бишкек шаарынын 1-Май район аймагында площадь Алото аянтынын жанында жаш өспүрүмдөр саат 11ден кийин бизге мас абалына кармалып, ошондой эле биз тараптан чара көрүлгөндөр Бишкек шаарынын 1-Май районунун 5-ГОМга жеткирилип, ИДН жаш өспүрүмдөр иштөө боюнча инспекторуна өткөрүп берип, мас абалында экенин билинип алынып келди. Наркология келген учурунда мас абалында билинип аныкталды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын алдын ала маалыматы боюнча облус аймагында бир жума ичинде 5332 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 55, мас абалында автотранспорт каражатын башкарган 108 айдоочу, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан 4, белгиленген ылдамдыктан ашык айдаган 869 айдоочу, аны менен катар карама-каршы тилкеге чыгып озуп өткөн 71 жана жөө жүргүнчүлөрдүн катышуусу менен жол эрежесин бузган 355 факты катталды. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 280 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Ушун менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов болдум. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.